Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eң алғаш жаратқан Аллах субханаху ва таалаға шексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Аллах субханаху ва тааланың жалғыздығына, Алланың барлығына бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетімен жашаған барлық момын мұсылмандарға Алла Тааланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал рызқы берекесі бола берсін. Бүгін кеш мен сізді Озачарға қонаққа шақырам. Ой, мені бе? Албетте сізді. Чоң рахмат, бирок қайда барабыз? Миндаль тойханасы. Озачарға буйыртмаларды кабыл алабыз. Үйленүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде мындай деп айтат: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Эй имандуу момундар, имандуулар, силерден мурдагы коомдорго орозо парз кылынган сыяктуу, силерге дагы орозо кармоо парз кылынды дейт. Мына ошол орозону кармоонун негизги максаты ушул аятта лааллакум таттакун, силер такыба болууңар үчүн дейт. Демек такыбачылык биздин динибизде эң бир чоң барлык жакшылыктын башаты болгондуктан, такыбачылыктын негизги маани маңызы бул арамдан алыс болгондуктан, мына ошол орозонун дагы негизги адамга болгон таасири бул мына ошол арамдан алыс болуп, адалга жакын болуп, шарият буйругандай жашоого өгүттөйт. Ал эми башка бир аятта Аллах субханаху ва таала мындай деп айтат: "Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах". Аллах субханаху ва таала силерге берген бардык сый, нематтары бул Аллах субханаху ва тааладан. Ал эми башка бир аятта: "Ва ин та'уду ниматаллахи ла тухсуха". Эгер Алла тааланын силерге берген нематтарын эсептей турган болсоңор, анын чеги жок дейт. Демек бул орозонун тутууда дагы эң бир чоң негизги бир максат бул Алла тааланын бизге берген нематына шүгүр айтуу болуп эсептелинет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат: "Буниял исламу аля хамсин". Дин 5 түркүктөн турат дейт. Анын эң алгачкысы Аллага ишенүү жана Мухаммад пайгамбарга ишенүү болсо, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү зекет берүү, төртүнчүсү орозо кармоо, ал эми бешинчиси бул кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо ажылык сапарына барып келүү. Мына ушул ислам түркүктөрүнүн негиздеринин бири болгон орозо кармоо дагы бул негизги шариаттагы парз амалдардын катарына кошулуп, ар бир ден соолугу таза сапар кылбаган, балагатка жеткен аял эркекке орозо кармоо бул парз болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир сөзү бар экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Васауму джуннатун истаджанна бихал абду минаннар". Орозо кармоо бул калкан сыяктуу дейт. Адам баласы орозону кармап туруп, өзүнү ошо орозону калкан кылып, тозоктон өзүнү сактайт дейт. Демек бул дагы орозонун эң негизги пайдаларынан. Биз качан парз амалын аткарган болсок, сооп алабыз, парз амалдарынан кутулабыз. Жана мына ошол парз амалдар бизди арамдан, шариатта тыйылган нерселерден сактагандыктан, кыяматта бизге мына ошонун сооптору көп берилип туруп, мына ошонун негизинде момун мусулман адам бейишке кирет.
Башка бир сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Ман сома яуман фи сабилилlah, ба'адаллаху вajhahu анин нари 70 харифа." Ким Алла үчүн бир күн орозо кармаса, бул жөнөкөй нафил орозо айтылып атат. Ким Алла үчүн бир күн орозо кармаса, ал адамдын жүзүн Алла Таала 70 жыл тозоктон алыс кылат дейт. 70 жыл алыс кылат деген Алладан эч качан тозокту көрбөйт деген сөз. Мына ошондон ошол орозо кармоо бул негизги чын ихлас менен болуш керек, чын көңүлдөн болуш керек. Бул азыркы пайгамбардын айтылган хадиси бул жөнөкөй нафилге. Ал эми биз азыр парз орозосун тутуп атабыз мына ушул берекелүү айда. Демек бул айдын дагы өтө орозо тутуганда сообу өтө көп болуп эсептелинет. Ошол эң негизги шарттардын бири жанагындай соопту алуу, бейишке кирүү, тозоктон алыс болуун шартынын бири эле бул ошол ихлас менен, чын көңүл менен тутуу керек. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз айтат: "Ман сома рамадана иманан ва ихтисабан" дейт. Ким орозо айында иманы менен, чын көңүлү менен, ихлас менен Алла Тааладан сооп болот деп туткан болсо, "Ва ман кама рамадана иманан ва ихтисабан", ким орозо айында таравих намаздарын иман менен, ихлас менен Алладан сооп болот деген максатта, "Ва ман кама лайлатал кадри иманан ва ихтисабан", ким кадыр кечесин иманы менен, ихласы менен Алладан сооп болот деп туткан болсо, алардын Аллах субханаху ва таала гафараллаху ла ма тақаддама мин замбихи, алардын өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Демек биздин негизги максатыбыз Алланын ыраазычылыгына жетип күнөөбүз кечириш керек болгон болсо, демек мына ушул айды берекелүү өткөрсөк, ибадат менен өткөргөн болсок, Алла Таала биздин баардык күнөөбүздү кечирет экен. Демек орозо адамды бир жакшы сабакка үйрөтүш керек. Биз орозодон сабырдуулукту үйрөнүшүбүз керек. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул орозо айыны бул сабырдуулуктун айы деп атап койгон экен. Ашахру сабр деп. Рамазан айы бул сабырдуулуктун айы деп. Ал эми башка бир сөзүндө ас-сауму нисфу сабр. Сабыр, орозо кармоо бул сабырдуулуктун жарымы деп дагы пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар экен. Ал эми башка бир сөзүндө айтылат: орозо бул сабырдуулуктун айы, ал эми сабырдуулуктун сообу бул бейиш деп пайгамбарыбыз өз сөзүнөн айткан экен. Демек орозо бизди сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө, кичипейликтиге үндөп аткандыктан ошонун эң негизги маңызы ошол сабырдуулук болгондон кийин ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай сабырдуу болуп орозону өткөрүүгө Аллахым баарыбызды күч кубат жана насип кылган болсун. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыздын мындай айткан сөзү бар экен: "Ман адрака рамадана би Макка", ким орозону Меккеде кармаган болсо дейт. Жана ошол Меккеде таравих намаздарын окуган болсо дейт, Аллахым ага миңдеген айлардын сообуну жазат деген дагы пайгамбарыбыздын сөзү бар экен. Демек Меккедеги намаздар көбөйгөн сыяктуу Меккеде кылынган баардык иштердин дагы сооптору аябай көп болот экен. Мына ошондуктан ушул орозого биз кирип жатканда аябай бир жакшы даярдыктар менен киришибиз керек. Мына ошол даярдыктардын бири Аллага тооба кылуу болсо, ички дүйнөнү, жан дүйнөнү даярдоо менен болгон болсо, мына ушулардын баардыгы биздин кулк мүнөзүбүзгө болгон таасири аябай жакшы болот. Дагы мына ушул айлардын берекелеринен пайгамбарыбыздан сурашканда: "Ас-садакату фи Рамадан", бакы орозодо садака берген кандай дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы садака берүү, эң жакшы кайрымдуулук кылуу бул орозо учурунда деп айтылат экен. Мына ошондуктан Аллах субханаху ва таала кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо ушул айда көбүрөөк кайрымдуулук иштерди, берешендик, жоомарттык иштерди, муктаждарга жардам берүү, битир садаканы чыгаруу, деги эле зекет берүүнүн жолдорун дагы мына ушул айларда чыгарган болсок, бул айда сообу деле өтө көп болот экен. Анткени бизге маалым болгондой, орозонун дагы аябай бир жакшы берекелеринен жөнөкөй нафил амалга биз парздын сообун алат экенбиз. Ал эми орозо учурунда парз амалын аткарган болсок, анда Алла Таала бизге 70 парздын сообун берет экен. Бул болсо дагы момун мусулман үчүн өтө олжолуу, өтө берекелүү күндөр болгондуктан мына ошол 12 айдын султаны деп аталганы дагы мына ушул жактан болот.
Кейде орозонун дагы фазилеттеринен биз ажылыкка барабыз, умра сапарларын аткарабыз. Умра бул сүннөт. Бирок ошондой болсо да пайгамбарыбыздын сөзү бар экен: "Умратун фи Рамадан та'дилу хаджатан ау хаджатан май". Ким умрада, орозодо умра аткарган болсо, демек ал ажылыктын сообун же пайгамбарыбыз менен чогуу ажылыктын кылгандын сообун алат деген дагы пайгамбарыбыздын сөзү бар экен. Демек кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, орозо учурунда дагы барып умра кылып келген болсо, бул болсо дагы өтө сооптуу, жакшы иштердин катарына келет. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аби Умама деген сахабасы келип туруп мындай дейт: "Эй Алланын элчиси, мурни би амрин янфауниллаху бихи". Алланын элчиси, мага бир ишти буйруңуз, эгер ошол ишти аткарсам, ал мага өзүнүн пайдасын берсин, мага пайдалуу болсун дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Алейка биссом". Эй Аби Умама, сен орозо кармагын деди. "Фаиннаху ла мислалаху". Орозодой жакшы ибадат жок, ага тең келген ибадат жок деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сөзүндө айтты. Демек, орозонун дагы өзүнүн бир жакшы артынан Алла Таала бере турган сообу бар экен. Пайгамбарыбыз ушул жөнүндө мындай деп айтат: "Куллу амали ибни Адама лаху". Ар бир адамдын кылган жакшылык иши анын пайдасын өзү алат. "Би ашри амсалиха иля субмияти даифин". Кайсы бир жакшы иш кылган болсок, аны Алла Таала 10го көбөйтөт экен, 10дон 700 эсеге көбөйтөт экен. Бул кайрымдуулук иш болобу, зекет болобу, садака болобу, намаз окуйбузбу өзүбүз үчүн, же бирөөлөргө жардам беребизби, кандай иш болбосун, Алла Таала ошону 10го 10дон 700 эсеге көбөйтөт экен. Бир гана орозону дейт. "Илля сом ва ана аджи бихи" дейт. Бир гана орозонун сообун Алла Таала мен өзүм беремин дейт. Анткени орозо кармаган адам тамагын, ичимдигин, өзүнүн кумарын, адал кумарын мен үчүн таштап жатат деп Алла Таала айтат экен. Ошондуктан Алла Таала анын сообун өзүм берем дейт. Ал сооптун чындыгында чеги жок экен. Ошол орозону мен үчүн кармагандыктан деп Алла Таала айтат экен, ошол орозо кармоочуга эки кубаныч бар экен. Анын биринчи кубанычы ооз ачкан учурда биз эртең менен тамактанып туруп, баамдаттан алдым оозду жаап туруп, кеч күн батканга чейин тамак ичпей, суу ичпей, аялдарыбызга жакындык кылбай, шарият тыйылган нерселерди аткарбай жүрөбүз. Адал нерсе болсо дагы ошол чыдап сабырдуулук кылгандыгыбыз үчүн бир кубанычы ооз ачкан учурда дуа кылып оозубузду ачканыбыз экен. Ал эми экинчи кубанычы бул бейишке киргенде Алла Таала менен жолуккан учурдагы экинчи кубаныч дейт. Демек ушинтип орозо кармоочуга эки жакшы бир кубаныч бар экен. Мына ошо орозо кармаган адамдын оозунун жыты миск, жыпар жыттуу миск атырынан дагы жыттуу деп мына ушул хадисте айтылат. Демек бул болсо дагы орозонун эң бир жакшы соопторунун бири болуп эсептелинет. Демек биз орозону чын көңүл менен, ихлас менен, бирөөгө көрүнбөстөн, бирөө уксун дебестен туткан болсок, мына ошондой эсепсиз соопторго биз жетишет экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башка бир сөзүндө мындай деп айтат: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху райян" дейт. Бейиште бир эшик бар дейт. Ал эшиктин аты Ар-Райян деген эшик экен. Ядхулу минху сайимуна яумал қияма. Мына ошол эшиктен бейишке орозо кармоочулар гана кирет экен. Андан башка эч ким кирбейт экен. Ошол жерде айтылат экен: "Айна сайимун" деп, орозо кармоочулар кайда деп жарыя болгондо, ошо орозо кармагандардын баары турат дагы мына ошол эшиктен бейишке киргенден кийин бейиштин эшиги жабылып, ал эшиктен башка эч ким бейишке кирбейт дейт. Бул болсо дагы ошо орозо кармоочулар үчүн эң бир жакшы сооп бул мына ошол эшиктен бейишке кирүү. Биздин негизги эле максатыбыз жашообуздагы бул дүйнөдө Аллага баш ийип, пайгамбарыбызга баш ийип, Аллага ибадат кылып, айлана чөйрөбүзгө өзүбүздүн жакшы пайдабызды тийгизип, пайдалуу өткөргөн болсок, жана орозо парз амалдарын аткарган болсок, мына ушул бейиштерди чындыгында Алла Таала момун мусулмандар үчүн даярдаган экен. Эгер момун мусулман чындыгында бир жакшы акылын калчап ойлой турган болсо, бейишке кирүүнүн жолдору
аябай эле шариятыбызда көп экен. Мына ошолордун бири орозо кармоо болсо, андан башка дагы көптөгөн иштер бар. Ошо орозону эле кармап, орозодо тим болбостон, андан башка бейишке киргизе турган амалдарды дагы биз аткарган болсок, аябай жакшы болот. Орозо кармап туруп ата-энеден кабар алалы, орозо кармап туруп бир туугандык мамилелерди чыңдайлы, орозо кармап туруп садака, кайрымдуулук иштерди кылалы, орозо кармап туруп улууларды урматтап, кичүүлөрдү ызаттап, сыйлайлы, айлана чөйрөгө, бак дарактарга, жаныбарларга деле биз ырайымдуу, мээримдүү болсок, мына ушулардын баары адамды бейишке алып келе турган нерселерден болуп эсептелинет. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, ушул орозо айын биз баардыгыбыз жөн эле биз орозо кармап тим болбостон, же орозо кармап уйку менен өткөрбөстөн, же орозо кармап балбогон эле иштер менен өткөрбөстөн, мына ошол баардык орозобузду, жан дүйнөбүздү баардык шариатта талап кылынгандай жакшы иштерге бурган болсок, же ошолорго жүздөнгөн болсок, бул биз үчүн дагы өтө сооптуу болуп эсептелинет. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Ас-сияму вал Кур'ан яшфаани ли сахибихи яумал кыяма" дейт. Кур'ан менен орозо кыяматта ошо Кур'ан окуучу адамга жана орозо тутуучу адамга ортомчу болот экен бейишке кирүүгө. Орозо айтат экен: "Я Робби, манатуху таама ва шахават." Мен бул адамдан суусундугун, тамагын, кумарын күндүзү тыйдым. Ошондуктан бул адамды бейишке киргиз деп ортомчу болот экен. Ал эми Кур'ан болсо, Аллахым, бул адам Кур'ан окуп түнү менен уктабай чыкты. Бул адамды бейишке киргизиң деп алар да ортомчу болот экен. Демек, мына ушул эки амал, Кур'ан окуу жана орозо кармоо адамга эң бир зор пайдасы кыяматта ошол Алланын алдында ортомчу, шафаатчы болуп бере алат экен. Мына ошондуктан биз орозо айыны Кур'ан айы дейбиз. Орозодо Кур'ан түшкөн, ошондон бул орозо берекелүү куттуу айдан пайдаланып, биз Кур'ан окуганды дагы үйрөнүп, Кур'ан окуганды билген болсок, көбүрөөк окуп, жакшы окуганды билген болсок, Кур'анды хатым кылганга Аллахым баарыбызга күч-кубат берген болсун. Башка бир сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Саласатун ла турадду даватухум" дейт. 3 адамдын дуасы, анын бата тилеги эч качан кайтарылбайт дейт. Алардын эң биринчиси имамун адил, бул адилеттүү имам дейт. Адилеттүү падыша. Адилеттүү падышанын дагы дуасын, анын бата тилегин Алла Таала эч качан кайтарбайт экен. Экинчиси соимун хатта юфтир, орозо кармоочунун дуасын дейт. Ооз ачканга чейинки орозо кармоочунун батасын, тилегин, дуасын Алла Таала кабыл кылат экен, эч качан кайтарбайт экен. Үчүнчүсү даватул мазлум, жапа чеккен, зомбулук көргөн, кыйналган адамдын батасын дагы Алла Таала эч качан кайтарбайт экен. Демек, орозо учурунда дагы биз көптөгөн дуаларды, баталарды, тилектерди кылган болсок, Алла Таала мына ошол баталарыбызды, тилектерибизди, дуаларыбызды Аллахым кабыл кылат экен. Ошондуктан мына ушул күндөрдө орозо айларында турабыз. Аллахым мына ошол орозо айларында көп бата кылганга Алла Таалам күч-кубат берсин бизге. Намаздардан кийин орозо учурунда мүмкүнчүлүк болгон учурда элибизге, жерибизге, үй бүлөбүзгө тынччылык, аманчылык, токчулук, бейпилдик болсун деп дайыма бата кылган болсок, кайсыл жерде тынчтык болсо, бейкуттук болсо, мына ошол жерде өнүгүү, өсүү, ынтымак, берешендик болот экен. Аллахым дайыма мына ушундай жакшы баталарды кылганга баарыбызга насип кылган болсун. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир сөзү бар экен. Пайгамбар айтат: "Ман фаттара саиман". Орозо учурунда ооз ачыруу дагы аябай жакшы бир амалдардын катарына кирет экен. Ошондон ким орозо ачырган болсо дейт, орозодо кана лаху мислу ажрихи гайру аннаху ла янқусу мин ажри саими шай'ан. Биз орозо ачырган болсок, орозо ачырган адам дагы орозо келип ачкан адамдын сообунан эч бир кымында кемибестен дагы ошондой соопту алат деп пайгамбарыбыз мына ушул сөзүндө айтып жатат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, орозонун өтө пайдасы көп, анын жан дүйнөбүзгө пайдасы көп, анын ден соолугубузга пайдасы аябай эбегейсиз, бул илимий жактан дагы тастыкталган. Мына ошондуктан мына ушундай куттуу
берекелүү орозо айын текке кетирбестен биз тескерисинче ол жолу билели. Ар бир убагын, ар бир минутасын ибадат менен өткөргөнгө, кайрымдуулук менен өткөргөнгө, жакшы иштер менен өткөргөнгө, дуа бата тилектер менен өткөргөнгө, ал эми орозонун түнүн таравих намаз окуу менен, тахажжуд намаздарын окуу, Куран окуулар менен өткөргөн болсок, мына ошол ибадаттарыбызда жакшы бир баталарды кылган болсок, бул биз үчүн эң бир пайдалуу болот. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, ушул айда кармап жаткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын, ибадатыңыздарды кабыл кылсын, ыйманыңыздарды Аллахым бекем кылсын, дайыма элибизде, жерибизде тынчылык, аманчылык, токчулук, бейпилдик болууну Аллахым өзү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баса, бүгүн кеч мен сизди озачарга конокко чакырам. Ой, мени? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.